Астанада казакстандык жана чет элдик саясат таануучулар, аналитиктер жана коомдук байкоочулар Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун сайлоо 2026 эксперттик аянтчасында шайлоо өнүктүгүнүн жыйынтыктарын талкуулашты. Жаңы конституциянын жоболорун мындан ары практикалык ишке ашыруу да негизги орунда турат. Курултайдын акыркы курамы аныкталгандан кийин анын жетекчилигин жана комитеттерди түзүү керек болот. Жолугушуунун катышуучулары ошондой эле жаңы парламенттик моделдин мыйзам чыгаруунун сапатына жана депутаттардын ортосундагы жоопкерчиликти бөлүштүрүүгө кандай таасир этерин талдап жатышат. Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунда өткөн кампаниянын негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири катары анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн аташат. Мындан тышкары эксперттер шайлоочулардын жогорку активдүүлүгү Казакстандык коомчулуктун президент Касым-Жомарт Токаевдин саясий багытын колдоору жогорку экендигин көрсөтөт. Явка превысила 74% избирателей. Шайлоочулардын катышуусу 74%дан ашты. Башкача айтканда, шайлоочуларыбыздын дээрлик 4/3 бөлүгү жарандык активдүүлүгүн көрсөтүп, добуштарын беришти. Өткөн иш-чаралардын алкагында саясий атаандаштыктын өскөндүгүн көрүп жатабыз. Жалпысынан бардык эксперттик коомчулук өткөн шайлоо өнүктүгү абдан активдүү, абдан атаандашуу менен болгон деген пикирге бир добуштан макул. Очень активный, очень конкурентный. Америкалык эксперт Кен Мориасунун айтымында саясий өзгөрүүлөрдүн маанилүүлүгүн баса белгилеген, алар биринчи кезекте мамлекеттин натыйжалуу жана ыраттуу иштешине жардам бериши керек. Хадсон институтунун улук кызматкери Казакстандагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү чет өлкөдө, анын ичинде АКШда да кылдаттык менен байкап жатканын белгиледи. Вашингтондо жана жалпысынан Америка Кошмо Штаттарында Казакстанга болгон кызыгуу абдан чоң. Анткени менин оюмча Америкада Борбор Азия аймагы ири державалардын ортосундагы атаандаштык шартында барган сайын маанилүү болуп баратканы түшүнүлүүдө. Ошондуктан Казакстандын туруктуу саясий системаны түзүүгө багытталган аракеттери Америка Кошмо Штаттары үчүн чоң кызыгууну жаратууда.